Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тарбиялык саатыбызды коомдук жана саясий белгилүү ишмер Искак Разаковдун 110 жылдыгына карата өтөбүз. Тарбиялык саатыбыздын темасы «Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот». Сабактын максаты мамлекеттик жана саясий ишмер Искак Разаковдун өмүрү жана элине жасаган өрнөктүү эмгектери жөнүндө маалымат аласыңар. Искак Разаковдун өмүр таржымалынан өрнөк алуу менен коомго, мамлекетке болгон түшүнүктөрүңөр, көз караштарыңар калыптанат. Мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка жана чынчылдыкка тарбияланасыңар. Мээримдүү сылык боорукер, кемеңгер айкөл жайдары жүрүшүп иши турганда суктанган суу, күн, айдагы кыргыз элинин өнүгүү тарыхында өзгөчө орунду ээлеген, аты легендага айланган кыргыздын чыгаан уулу Искак Разаковдун көзү тирүү болгондо быйыл 110 жашка чыкмак. Искак Разаков. Искак Разаков мамлекеттик жана саясий ишмер. Искак Разаков 1910 жылы 5 октябрда Лейлек районундагы Коросон айылында туулган. Искак 3 жашында апасынан, 5 жашында атасынан айрылып, Ходжин шаарындагы балдар үйүндө тарбияланган. Андан соң Ташкенттеги мектеп-интернатында окуган. Тагдырынын татаалдыгына карабай, билимге болгон ынтызарлыгы абдан күчтүү болгон. Окуп жүргөндө эле тең туштарынан өзгөчөлөнүп турган. Разаков жогорку билимди алгач Ташкент шаарындагы Өзбек агартуу институтунда алган. Кийин Москва пландоо институтунда окуган. Алгачкы ишмердигин Өзбек СССРинен баштаган. Искак Разаков 35 жашында 1945 жылы Совет өкмөтүнүн чечими менен Кыргыз СССРинин министрлер кеңешинин төрагасы кызматына келет. Ошол кезде Кыргыз СССРинин экономикалык абалы начар болгон. Разаковдун келиши менен республикадагы бүтпөй жаткан иштер жанданган. Себеби Разаков ар дайым Совет бийлигине жаңы пландар тууралуу кат жиберип, жардам сурап турган. 1950 жылы Разаков Кыргыз СССРинин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Ошентип, Кыргызстан СССРдин курамына кирип турган убакта азыркы Кыргызстандын аймагын башкаруу биринчи жолу Кыргызга берилген. Искак Разаков жетекчи болуп турган убакта жаңы заводдор, фабрикалар, шахталар, электр станциялары, мектептер жана үйлөр курулуп, пайдаланууга берилген. Ош-Бишкек унаа жолунун курулушу бүткөн. 20дан ашуун ири өнөр жай ишканалары ишке киргизилген. Башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак берилген. Кыргыздын көптөгөн жаштары башка өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына окууга жөнөтүлгөн. Кыргыз СССР түшүм өстүрүүдө жана эт, сүт өндүрүүдө алдыга чыгып, биринчи жолу Ленин ордени менен сыйланган. Искак Разаков 1979 жылы 18 мартта Москвада көз жумган. Разаков мекенге кылган ак кызматы менен элдин сүйүүсүнө татты. Ал ар дайым «Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот» деген ураан менен жашаган. Искак Разаковдун учку сөздөрүнөн: бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңнан корк. Бүгүн бүткөрүүгө мүмкүн болбой турган ишти эртең бүткөрүш үчүн аны дал бүгүн пландаштырып, бүгүн ойлонуу зарыл. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, кек сактаба, калыс бол. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин.
Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм? Ким үчүн эмгек кылдым? Эл калыс. Касташуудан кач, бирок адилдиктен тайба. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң, өлдүң. Өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Иште, акыл менен иште. Эгерим сезимге жеңдирбе, алданып каласың. Сезимди акылдын эркине баш ийдире алсаң, анда пайдаң, арыбың болот. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деген таасын сөзү калк арасында али күнгө чейин Ураан, Дэвис катары кеңири колдонулуп келе жатат. Исхак Разаковдун өмүрүн муундан муунга өрнөк жана сыймык, өлбөс өчпөс жаркын элесине таазим кылабыз. Исхак Разаковдун ишмердүүлүгүнөн таалим алып, анын ар бир айткан сөздөрүнө маанисинин төркүнүн түшүнө алсак, келечегибиздин жакшырышына өбөлгө болот. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген накыл сөзү бүгүнкү күнгө төп келип, ар бирибиздин ата мекенибиз үчүн акыйкат иштешибизге үндөп тургансый. Балдар, коомдук жана саясий ишмер Исхак Разаковдун өрнөктүү өмүрүнөн үлгү алып, мекенибизди, эли жерибизди сүйүүгө, коргоого жана мекенибиз үчүн чын ыкластан кызмат кылууга даяр болгула. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.